Талас облусунда каражаттын аздыгынан улам айылдардагы чаң чыккан жолдор убагында асфальтталбай калууда. Бирок мындай шартка карабай өз алдынча аракет кылган айыл өкмөттөр дагы бар. Бакай Ата районуна караштуу Ак Дөбө айылдык кеңешинин депутаттарынын демилгеси жана жергиликтүү бийликтин колдоосу менен 1 километр жолго асфальт басылууда. Элеттиктерге шарт түзгөн жолдун сапаты кандай? Сөз кабарчыбызда. Бул Ак Дөбө айыл аймагына караган Кызыл Чарба айылы. Союз таркагандан бери чоң жолдон алыс жайгашкан бул айылга анчейин көңүл бурулбай келген. Анан дагы 3 айылдын элинин басымдуу бөлүгү ушул чаң чыккан жол менен көп катташат. Анткени бул жол айылдыктарды талаага алып барат. Эми бүгүндөн тарта бул жолдон чаң чыкпайт. Ак Дөбө айылдык кеңешинин депутаттарынын демилгеси жана жергиликтүү бийликтин колдоосу менен 1 километр жолго асфальт басылууда. 2020 жылдын бюджетине ушу айылдык кеңеш менен өкмөт биргеликте биригип, ушу ынтымакташып, ушул бир инициатив көтөргөнбүз жабылып барыбыз. Ушу жылда, быйылдан баштап, жылда 1 километрден местный бюджеттен ушу айылдын ичин асфальттайык деп. Анан бүгүнкү күндө мына азыр турабыз. Берди бүгүн Кызыл Чарба айылында ушу 1 километрди буюрса бүгүн эртең бүтүшөт. Анан эмдик жылкыга нар жагында дагы 1 километр 100 калат. Ушу эмдик жылы киргизип бюджетке. Ошондой 2 километр 100-тү Кызыл Чарба айылын Кудай буйрса 21-жылы полный бүтүрөйүк деген ниет кылып атабыз. Асфальт басылып жаткан жол алыс кетпей айылдык бюджеттен каржыланды. Жалпы жонунан айылдын көчөсү 20 метрге чейин кеңейтилди. Жол жээгинде тротуарларга да орун калтырылды. Ал эми жолдун өзүнө асфальт 5,5 метр кенендикте басылууда. 1 километр жолду асфальттоо үчүн 5 миллион сомдун тегерегинде акча жумшалды. Кызыл Чарба айылындагы бул жолдун этегинде 200 гектар айдоо жери бар. Андыктан жаздан күзгө чейин бул жолдо тыным жок. Чаң жолдун көйгөйүн айылда көп жылдан бери жашаган тургундар жакшы билет. Эми минтип асфальт басылып жатканын көрүп, элеттиктер кубанууда. Кудайга шүгүр, ушу жакшы асфальт болуп атат. Бизде жаңылык илгери Союздун учурунда болуп келген. Көйгөйүбүз ушул болчу. Анан буюрса мына көйгөйүбүздүн бири жакшы мынакей асфальт болуп жакшы деңгээлге түшүп келатат Кудай кааласа. Белгилей кетсек, быйыл Бакай Ата району боюнча жалпы 4 километр жолго асфальт басылды. Анын 3 километри республикалык казынадан каржыланган, калган 1 километр жол азыр минтип өз алдынча Ак Дөбө айыл өкмөтүнүн бюджетинен жасалууда. Бул облустун башка айыл өкмөттөрүнө үлгү болорлук иш. Жалпы ушул Бакай Ата элине, журтуна ыраазычылык билдирем. Ушул ынтымак менен жылдан жылга Кудай берсе биз оңолушубуз керек. Мына бир топ айыл өкмөттөрүндө өздөрүнүн күчүнө жараша 20-30 километрге жакын алдагы четки көчөлөргө кум сагыл төгүлдү. Бирок асфальтка жетпей калдык. Кудай берсе азастан жетебиз деген ойдобуз. Жолубуз жаркап турса, асфальтыбыз болуп турса, суубуз чыгып турса, садик мектеп иштеп турса, будан өткөн нерсе жок. Ал эми мындагы жолго 5,5 сантиметр асфальт басылууда. 1 километр жолду Кубета курулуш жабык акционердик коому 1-2 күндүн ичинде бүтөт. Депутаттардын айтымында кийинки жылы дагы айыл ичиндеги жолдорду асфальттоо иши уланмакчы. Нурпери Баказова, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас.